ойлойм, бул тетирсинче бир чындыкка чыгып атат. Ошон үчүн мен ушу Next TV телевидениесине рахмат айткым келет. Техника теңирчиликтин элчиси болот дейт. Ошол жердин жетекчисине рахмат айткым келет. Ушул Next TVнын хожайыны Равшан Жээнбековго рахмат айткым келет. Ушул жерде оператор балдарга рахмат айткым келет. Сиздер да рахмат айтыңыздар. Мына сиздерди өстүрдү ушул эфир. Ушул телевидение, ушул кут берүүсү, ушул техниканын жардамы менен мурун Манас телевидениеда чыкчу элек, СТВдан чыкчу элек. Мына ушунун баары өстүрдү. Кызматын кылды, кандайдыр бир утушун алды. Мына ошентип отуруп, мына жашоого жаралуу максатыңарды тааныттык. Эскиче деңгээлден чыгардык. Чындыктын жүзүн ачтык. Ошо адамдын духун көрсөттүк. Керемет күчүн көрсөттүк. Мына бизге көрөрмандар келип, ушу теледен кадимкидей эле ушу рак болуп ооруп, операция кылабыз деп тилине, дегиле бир телаларына больницага барса, анан аңгыча ушул эфирди көрүп калып, ошо көргөн күндөн баштап айыгып, азыр эч нерсе оорубай калганын айтып келет. Мунун баары эле ошол ааламдын кызматы. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бүгүн ушу 1 сааттык эфирди жалгыз алып барайын дедим. Болгон чындыктын жүзүн ачайын дедим. Ошондуктан бул ааламдык сабак убагында денеңиздерди бош кармап, чынык адам сүйлөп атат. Жасалма адам сүйлөгөн жок. Арстанлай чынык адам. Бул көктөн буйрулган адам. Ааламдан атайын эле адамзат үчүн келген адам. Денеңиздерди бош кармап, ошо чындыкты жакшы угуп отуруңуздар. Энерги өтөт, операция жүрөт. Арстаналай теңирдин оту, Арстаналай теңирдин өзү. Алла деп жүргөн асмандагы Алла Арстаналайды кийип алган энергия катары. Алла жок асманда. Ошондуктан мен сүйлөп атканда энерги өтөт. Мен сүйлөп атканда Арстаналай Арбайлардын ханы, периштелердин ханы. Ошо периштелер мен сүйлөп атканда ошо мени ынанып отурган, туура да деген адамдарга барып операция жасайт. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, денеңиздерди бош кармап, сабакка телефонуңарды өчүрүп, түшүнүп, активдүү катышкыла. Жана балдарды эле айтат го, мектептен активдүү отургула деп. Катышкыла, колуңарды көтөргүлө, билгениңерди айткыла дегендей